Саламатсыңарбы достор? Кандай жүрөсүңөр? Жакшыбы? Абдан кубанычтамын. Силер жакшы болсоңор анда адаттагыдай кызыктуу жомоктордон айтып берейин деп шашып келип калдым. Силерге бүгүн Индия элинин 4 мүйүздүү кочкор деген жомогун айтып беремин. Эмесе тынчтанып, кулак төшөсөңөр, кызыктуу жомокту баштаймын. Бул окуя илгери өткөн замандардын биринде түндүк Индиянын кайсы бир кыштагынын биринде болуптур. Эки жолоочу кетип бара жатып, кеч кирип калгандыктан курсактары ачып, конуп кетүү үчүн ыңгайлуу бир үй издей башташат. Бирок конок үйдө бош орун калбай калган эле. Алар башка өлкөдөн келаткандыктан аябай кыйналышып, кыштактагы үйлөрдөн жай издей башташты. Канча акча болсо да төлөп, конуп кетүүгө даяр экендигин билгишсе да, эч ким аларды үйлөрүнө такыр киргизбей коюшту. Анын үстүнө майрам болуп калгандыктан эч ким чоочун адамды үйүнө киргизгенди жакшы көрүшпөйт болчу. Акырында жарды жашаган айылдын четиндеги бир алачка келишип, тыкылдатса, үйдөн бир кара адам эшик ачты. Ал абдан кедей адам болчу. Бирок ал дароо эле жолоочуларды үйүнө киргизүүгө макул болду. Өзлөрү үчүн даярдаган тамактарды чогуу олтуруп жешти да, анан керебеттерин аларга бошотуп берип, өздөрү жерге жатышты. Жолоочулар мындай сыйга аябай таң калышты. Эртеси таң ата кетүүгө камынып жатышса, үй ээлери аларды майрамдык тамактан ооз тийип кеткиле дешкенде, жолоочулар дагы бир күн конуп кетүүнү ылайык көрүштү. Үй ээлери кочкор союп, майрамдык тамак жасашканда, коноктор ширелүү эттен жеп, аябай жыргап калышты. Ошондо коноктун бирөө үй ээлеринен кочкордун канча мүйүзү бар эле деп сурады. Канча болмок эле, 2 дешти үй ээлери. Андай болсо, каалагарыңарды сурагыла. Силердин 2 каалооңорду аткарууга даярбыз, деди баягы коноктор. Бизде бар эле бар. Бирок жараткан биздин ушул бактыбызды сактап, мукташтыктан куткарса эле, биз өмүрүбүздүн акырына чейин ыраазы болот элек. Мына бизге ушу гана жетиштүү дешти. 2 жолоочу ошондо мейли анда. Силер ойлогондой болсун деп тилек кылышып, үй ээлерине ыраазычылыгын айтышып, чын жүрөктөн рахмат айтып, 1 жылдан кийин дал ушул убакта келип кетебиз деп жолго түшүштү. Ошентип арадан бир топ убакыт өтүп, үй ээлеринин каалоолору аткарыла башташты. Алардын тооктору тынымсыз жумуртка туушса, уйлары көп сүт берип, ал эми талаадагы эгиндери дүркүрөп өсүп кирди. Ошентип аз убакыттын ичинде эле жарды жашаган дыйкан тез эле байып кетти. Ошондо бүт айылдын элдери бул байлыктар каяктан келгенин билгилери келишип, сурай башташты. Ошондо ошол түнү келген 2 жолоочуну кондурбай койгондорун эстеп, аябай өкүнүштү. Айылдын эң бай жашаган адамы дыйканга келип, эмдиги жылы 2 жолоочу келгенде аларды менин үйүмө жибер, антпесең менден жакшылык күтпө деп опузалады. Анын үстүнө ал бай адам жергиликтүү сот болгондуктан ага жок дей алган жок. Ошентип кийинки жылы улуу майрам жакындады. Сөздөрүнө бекем турган 2 жолоочу адаттагысындай кедей дыйкандын үйүнө келишти. Аларды дыйкан адаттагыдай жылуу жумшак тосуп алып, бирок
айылдын эң бай жашаган адамы меникине келип конок болуп кетсин деген сөзүн айтты. Жолоочулар жок дей алышпай, кедей дыйкандын айтканы боюнча байдын үйүнө барып, конок болуп жатып калышты. Бай аларды абдан жакшы коноктоп, бардык шартын түзүп берсе да, эмнегедир жолоочулар каалоо тууралуу таптакыр сөз кылышпайт. Ошондо бай аларды арабага салып жеткизип коюуну сунуш кылат. Жолоочулар бул сунушка чындап эле кубанышат. Бир аз жол жүргөндөн кийин жолоочулардын бири байдан: айтчы байым, силер сойгон кочкордун канча мүйүзү бар эле дейт. Ошондо бай шашыла: албетте, 4 мүйүзү бар болчу дейт. Ошондо жолоочулар ушундайда 4 мүйүздүү кочкор болобу деп аябай таң калышат. Бай албетте калп айтып, көбүрөөк тилек сурап алайын деп калп айтып аткан болчу. Андай болсо сенин 4 каалооңду аткаралы, дешти жолоочулар. Ошондо бай бул каалоолорду аялы менен кеңешип, анан айтайын деп жолоочуларды жолго таштап, өзү болсо үйүн көздөй арабасын айдап шашып жөнөдү. Кетип баратып, жолдо аттар араң эле кыбырап жаткандай сезилди. Чыдамы кеткенде: бул аттар учса эмне деп катуу айтып жиберди. Таң калыштуусу ошол замат аттар асманга учуп жөнөштү. Бай болсо колуна тизгинин кармап, арабасына отурган бойдон калды. Ой, эмне болуп кетти? Бир каалоону бекерден бекер жоготтум деп аябай кейди. Үйгө да жете албай жатам, аялымдын жанында болуп, андан каалоосун сурасам эмне деп айтар замат аялынын жанында болуп калды. Байдын колундагы тизгинди көргөн аялы жинденип: ой, сен эмне турасың бул жерде? Эмне турасың дейм? Колуңдагы тизгинди эмне кармап турасың? Эмнеге сен жолоочулар менен эмессиң? Алар биздин каалоолорду аткарышы керек эмес беле дейт. Ооба, сен кочкордун 4 мүйүзү бар деп айтты бедиң беле? Ой, ошо андан көрө ошол мүйүз сенин башыңа чыкса эмне? Ошентип айткыча эле чексиз байлык сура дейт бай. Бай айтып оозун жыяры менен аялынын башына 2 мүйүз өсүп чыкты. Аны көргөн аялы бакырып өкүрүп жинденип: бул эмне? Мен өмүр бою ушинтип каламбы? Тезирээк башымдагы мүйүздү жок кыл, жок болушун суран деп кыйкырып өкүрдү. Бай шашкалактап дароо аялынын башындагы мүйүз тез арада жок болуп кетүүсүн суранды. Бай айтары менен аялынын мүйүзү дароо жок болду. Ошондо бай менен аялы экөө ач көздүктөн 4 өтүнүчү тең аткарылып бүткөнүн кеч түшүнүп, шалдайып отуруп калышты. Мына балдар, менин бүгүнкү Индия элинин 4 мүйүздүү кочкор деген жомогум ушундай аяктады. Силер дагы достор, келечекте ач көз байдай болбой, ар дайым кең пейил, жайдары ак ниет болгула достор. Кой, кызыктуу жомок бүттү эми, уктагыла. Бейпил түн достор. Жакшы жаткыла.